2014 жылдын 31 мартында 1 май райондук сотунун чечими менен Бишкек шаарынын Ала-Тоо аянтында убактылуу митингдерди өткөрбөй туруу чечимин кабыл алышкан. Белгилеп кетсек, 1 май райондук администрация райондук сотко митинг пикеттерди убактылуу токтотуп туруусун өтүнүп кайрылышкан. Анын негизи жеке ишкерлердин жана шаар тургундарынын расмий кайрылып кооптонуусунан келип чыккан. Коомчулуктун түшүнүп жана түшүнбөй жүргүзүп жаткан талкуусуна жооп кылып, шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Турганбаев Мелис Токтомамбетовичке кайрылганыбызда ал төмөнгүчө маек курду. Соттун баягы чечимин аткарышыбыз керек да. Соттун чечими туура эмес болсо, андан жогорку соттун кайрылыш керек. Биздин эгер чечимдер туура эмес болсо, бирок эми мындайда биз ошол шаардын биринчиден шаардын коопсуздугун, экинчиден бул борбор шаарыбыздагы аянтыбыз бул биздин маданияттын аянты болуш керек да негизичи. Ошол жерде мына Манас атабыздын эстелиги турат. Илеген желбиреп кызыл туу илинип турат биздин мамлекетибиздин. Андан сырткары тегерегинде биздин музейлерибиз турат. Ошол борбордук аянтка көп конокторубуз келет. Мына айылдан келген биздин агаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, кичинекей жеткинчек бөбөктөрүбүздүн баардыгы ошол борбордук аянтка барып сүрөткө түшөбүз деп, ошону көрөлү деп келишет. Анан биз кийинки кездерде биз ошол борбордук аянтты бир кандайдыр бир нерсеге айландырып алдык да. Чынын айтканда мындай. Эми андай баягы эми тынч митинг өткөзүү мыйзамы болгондон кийин эми ал обязательно ошол площадьта өткөзүш керек, деле кажети жок болуш керек. Бизде мына дворец спорта бар, помещениелер бар. Андан сырткары мындай отуруп эгерде кандай бир көйгөйлүү маселелер болсо, мындай делегация болуп, кишилер чогулуп барып, кайсы бийликтин кайсы тармагы менен чече турган болсо, ошо чече турган бийликтин тармагы менен сүйлөшүп чечип алса деле болот деп ойлойм да. Жакында эле өзүңүздөр көрдүңөр, мына массалык каражаттарда ачык эле айтылбадыбы. Мына көлдө 40тай жаш балдар ошол жерден кармалып отурат да. Ошол митингке атайын 1000 сомдон 1,5 миң сомго чейин бизге обещать этип, таратып, ошол жака барып, караколго митингке барып келесиңер деп жиберген депчи. Мына азыр элдин мына базарларда, мына жаңы конуштарда, могу чүйдүн айылдарында ар кандай ушундай иштердин баарын жүргүзүп башташты. Эми бул кандай деген митинг болот булчу? Митинг эми баягы көйгөйлүү маселе болсо, мисалы мына жакында эле биз жаңы конуштар менен мына мэр өзү барып жолугуп күнүгө, мына жакында эле жанагы застройщиктерди, курулушчулар боюнча чогултуп, жакшынакай бир жыйын өткөзүп туруп, маселесинин баардыгын чечип берем деп, көйгөйлүү маселелерин угуп, мына экөөбүз ошол жерде болдук. Мына эл ыраазы болуп кетти. Комиссия түзүлүп, татынакай кылып, мына жанагы жерди алып, убагында алышып, анан баягы документтерин бербей, ар кандай алдамчылык жолдор менен жүргөн маселелер көп экен элдин, көйгөйлүү маселелеричи. Ошолордун баарын чечип берем деди. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 14 беренесине ылайык тынчтык митингин өткөрүү чечиминин талабында айтылгандай, эгерде өтүүчү жыйындын убакыт сааты чектелген аянты атайын шаар башчылыгы тарабынан уруксаты болсо, өткөрүүгө болот деген мыйзамга карама-каршы болуп калбайбы деген сурообузга Мелис мырза мындайча жооп берди. Биз соттун решениесине эч кандай комментарий бере албайбыз да. Себеби сот чечти. Соттун туура эмес чечкендигин только жогорку сот аныктайт да мунучу. Канчалык туура эмес болгон. Бирок сот бул убактылуу берип атат. Убактылуу ошо 1 майга чейин деп берип атат да. Андан сырткары альтернативно айтып атат, эгерде ошондой эле мындай митинг ошондой эле биз чыгабыз, митинг керек десе, ал альтернативно жанагы парк имени Горкийди берип атышат. Эми аянтыбыз бул маданияттын аянты кылалычы ошол жердечи. Мындай ошол жерде мисалы ошол митинг бүткөндөн кийинчи
Bir машина мусор алып чыга алса. Чын. Ошол жерге келишет, эми ар кандай нерселердин баарын эметип кетишет. Мына бөтөлкө тиякпы, анан кээ бирлер арак ичет, кээ бир тамак жейт ушул. Бир өзүнчө эле бир ушул маданияттуу борбор шаарыбыздын борборун жөн эле мындай бир антисанитария кылып кетип атабыз да ошол жердечи. Ошол митинг жасап аткандан бир арасында бир 50 киши, бир көп болсо 100 киши ошол бир идейный бир маселени көтөрүп чыгып келишет. Калгандары жөн эле келишет. Бул эмне деген? Бул жөн эле ушул элибиз кээде чынын айтканда бушуга көнүп баратабыз. Бул өзүнчө эле бир коммерцияга айланып баратат. Мындай чечим бийлик тарабынан ар дайым колдонулуп, элдер бийликке ачык оюн айта албай, коомчулукта жарандарыбыздын укугу чектелип калбайбы деп тынчсызданганыбызда шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы мындайча ой бөлүштү. Мен ойлоп атам да бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик иштеш керек. Митинг эмнеден чыгат? Мына пикет эмнеден чыгат? Мына кечеги Мурас Ордодо жолукканда ошол жерде мына бир эже бар экен, аябай грамотно. Ошол эже айтып атат: "Айланайын балдарым. Силер мына ушинтип келип, биздин маселелерди чечип, жолугушуп койсоңор, биз эмнеге чыгабыз митингке" деп атат. Пикеттин да, митингдин да бизге эчтемкенин кереги жок дейт. Мына маселебизди, мына силер айттыңар, силер жазып, графигин коюп, мына иш башталган атат. Биз эмнеге чыгабыз? Деген көп элдин мындай өзлөрүнүн ойлорун айтып атышат да. Анан жанагыдеки көп жерлерде айтып атпайбы, мына бул туура эмес. Митингке чыга турган ошол оппозиция өкүлдөрү же болбосо бөлөк жарандардын өкүлдөрүн силер тоскоолдук кылып туруп мындай бөгөт коюп атасыңар деп атат. Биз эч качан бөгөт койгон жокпуз. Мына биз шаарлыктардын, шаарда жашап аткан ушул тургундардын талабын коргоп атабыз. Мына мектептин директорлорун мен айтып коеюн. Мына сиз жана суроо бербедиңизби? Кимдер депчи? Эң биринчиден мектептин директорлору. Мына 100 мектеп бар биздечи. 100 мектепте 100 эден. Мен мына быйыл шарт түзүп ошол жерге отургузуп, күнүгө мектеп менен күнүгө мына любой мектептин мониторинг этсеңиз болот. Барып любой мектепке кирип туруп, УДдан күнүгө сиздерге байланыш болуп атабы десеңиз, эгерде бир мектеп айтса болот, ошондо мен калпайт деп эсептесеңиз болот. Күнүгө эртең менен мектеп жабылга чейин шаардан бир руководитель атайын барып, мен графигим бар, барып ар бир мектепке жолугуп, мектептин директоруна, завуштарына, ошол жердеги иштеп аткан кызматкерине жолугуп, кандай абалда, эмне деген маселеңер бар деп барып жоголуп келет. Мына ошол мектептин директорлору айтып атат: балдарды мектепке эртең окуталыбы же окутпайлыбы? Митинг болобу же болбойбу? Айткылачы. Анан ошондой психология менен ошол жерде иштеп аткан мугалимдерибиз да кантип сабак бере алат? Өзүңүздөр ойлосоңуздар, митинг тиякта болгон атса, бирдеме балия чыгып кетсе, себеби биз андайды 2 жолу башыбыздан өткөздүк. Мына Украинанын көрүп атышат. Андан сырткары мына менин информациям боюнча мына Караван магазининде бүт товарлардын баарын үйлөрүнө 31-ине карата власть этип кетишти. Коркуп. Биз айтканга неметкен жок даже. Дагы эле бизге дагы баягы кээ бир моно чоң-чоң магазиндегилер бакыштар баягы жалкып калышканда буларчы. Дагы эле коркунучтуу болуп, көп баягы баалуу буюмдардын баардыгын складтарына алып барышып, ошол жака эми ал деле бир затрата да, анын баарын тияка ташып алып барып, анан кайра алып келип, бул дагы өзүнчө бир ошол 1-2 күнгө өзүнүн бизнесин токтотуп атат да бакышта, алар дагы переживать этип атышат да мындайча. Анан ошонун негизинде эле бунун баары жасалгандыгын баардык. Мына ошо мына могу Beta Stories, мына Дордой Плаза, ЦУМ магазин, бир информация болчу, ошо ЦУМдун жанында эмне чогулушат экен. Ошо ЦУМдун жанынан анан тияка барышат экен деп. Жеке ишкерлердин тынчсызданганын бүгүнкү АК-пресс маалымат агенттигинде өткөн жыйында да белгилүү болду. За все эти годы, значит, вопрос о проведении митингов должен был давно войти в законное русло. Нужно определить место проведения митингов, и чтобы эти организаторы митингов несли определенную ответственность за последствия проведения митингов. Потому что мы, представители бизнес-структур, так же как горожане, наши соотечественники, первыми страдаем от проведения этих митингов. Чем заканчиваются наши митинги? Начинаются мирно, заканчиваются, как всегда, плачевно, беспорядками, нарушением общественной жизни и мародерством.
Бийликти сынга алууда да, коомчулуктун көйгөйүн туура жеткирүүдө да жарандарыбыздын укугун бузбай, мыйзам чегинде иш алып баруу керектигин, бүгүнкү күндө кооптонууга негиз жок экендигин айтып, шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси жалпы коомчулукка мындай кайрылуу жасады. Биз жанагы мына жакында эле өзүңүздөр билесиздер, жана бизнесте жүргөн, чоң бизнесте, средний бизнесте, орто бизнесте, кичине бизнестерде окоттарын кылып жүргөн жарандарды биз жакында чогултуп, алардын баардыгын аябай туура түшүндү. Мындай деп эч ким айткан эмес. Давайте биз алдын ала бир коопсуздукту дагы биз аларды дагы мындай бир обнадеживать этип, мындай кандай десем, үмүттөндүрүп, мындай, мына биз барбыз, безопасность болот, коркпогула, эч кандай башаламандыкка биз жол бербейбиз. Давайте силер дагы жардам бергиле деп, биз алар менен мына чогултуп, чоң жыйын өткөзүп, өзүнчө бир координационный штаб түзүп, совет түзүп, она ошол совет азыр бүгүнкү күндө татынакай иштеп атат. Баардык мына чоң магазиндердин жетекчилери келди. Ошол жерде жанагы ошол магазиндерди кайтарган акрананын чоңдору келишти. Мына ошолордун баардыгы менен сүйлөшүп, мына ушул иштердин баардыгын жүргүздүк. Анан бала 2005-2010-да билесиздер, милиция деморализовалса, анан адам баласы ошо шаарда жашаган, бизнесте жүргөн байкуш биздин жарандарыбыз өзлөрү менен өзлөрү калып калганда, кимге барып кайрылыштуу да билбей калышкан. Мына ошонун баардыгын биз чогултуп, сүйлөшүп, эгерде ушундай эле бир чатак иштер болуп баратса, кандай кылып биз бири-бирибизге көмөк көргөзөбүз, кандай кылып алдын ала биз ушуну коопсуздукту коргойбуз деген маселелерди сүйлөштүк. Бул жерден эч кандай мыйзам бузуп же болбосо бирөөнүн куугун туктап тигинте турган деле бул жерде эч неме жок. Биз только мыйзам чегинде гана иштеп жатабыз. Эми мен шаардын коопсуздугунун чоң башчысы болуп аткандан кийин, ГУБДнын башчысы болуп аткандан кийин, мен бул маселелердин баардыгын чечпесем, анда мен бул жерде иштебей эле коюшум керек да. Биз биринчиден мен шаардагы ушу жашоочулардын бейпил турмушун, көчөдө кенен басып, эртеби, кечпи, момдай ар кандай башаламандыктан биз коргошубуз керек. Анан эмнеге иштеп атабыз? Биз эл үчүн иштеп берели деп эле, элди коргойлу деп эле, элге үмүттөлүп атабыз, элге жакындатып атам, мына милицияларды эл менен болгула, элдин көңүлүн эми ошибкалар болуп атат. Иштеген жерде ар дайым мындай кемчиликтер болот. Эми кемчиликтердин баарын мына сиздер тараптан келип атат, момдай болуп атат деп терс көрүнүштөр, жарандык коомдор айтып атат. Ошол эле жашоочуларыбыз кээде мына звонить этип айтып атышат. Ошолордун баардыгын биз наоборот жакшы кабыл алып, оңдоп, кемчиликтерибиздин баардыгын наоборот элдин алдына салып, мына жакында эле аймактык участкойлор менен да жолугушууларды өткөзүп өзүңүз катыштыңыз. Мына ошондой иштерди эле жүргүзүп атабыз. Бул жерде мен ойлоп атам, эч кандай бир эми бул деле убактылуу эле нерсе да. Мына 1-майга чейин сот айтып коюптур, мына болбойт, бул шаарга неме болбосун деп. Вообще эле негизи мен азыр мэр менен дагы айттым. Ушул биздин борбордогу аянтыбызды бир өзүнчө бир чоң бир маданият бир борбор кылалычы деп атам да ушул жергечи. Ушул жерге бир көп жакшы бир нерселерди ойлоп таап, бир какие-то мындай бир жакшы композицияларды ойлоп, ушул жерде бир культурный, ушул жака бир конокторубуз, чет элден келген биздин конокторубуз келгенде мындай бир суктангандай кылып туруп ушул аянтыбызды бир жазайлы деген үмүт менен да кече биз сүйлөштүк. Жалгыз эле саясий коомдун өкүлдөрү эмес, жалпы элге түшүндүрмө иштерин кандай жүргүзүп жатасыздар деп кайрылдык. 1,5 жылга жакын ушул жерде иштеп калдым. Баары эле көбү таанып жасап аткан, жүргүзүп аткан иштердин баардыгы менен мына биз ачка массалык каражаттар аркылуу өзүбүздө кыдырып айтып, баардык иштердин баарын жасап келатабыз. Бүгүнкү күндө мындай коопсузданып, ар кандай бир башаламандык болуп кетет дегенден биз бүгүнкү күндө алыс болушубуз керек. Бизнесмендер өзлөрүнүн бизнеси менен окуп аткан, биздин мектепте окуп аткан мектепте окуучуларыбыз, студенттерибиз баардыгы бейпил турмушта эле татынакай. Самый главный баягы тартип бузгандарды кояй деп, эми биз ыймандуу, кыргыз эли ыймандуу эл болгондон кийин бири-бирибизди тыйып, мындай жаман жакка бараткандарын токтотуп, ыймандуулук менен баарыбызды мындай ынтымакка чакырып, бөлүп жарынбай, биз алакандай кичинекей биз элбиз, баарыбыз бир тууганбыз. Татынакай бир ынтымакта жакшы жашасак деген сунуштарды мен айтат элем. Анан
шаарда мындай биз коопсуздукту күнү түнү менен 24 саат, бир суткалап күнүгө милиция кызматкерлерибиз чыгып иштерди алып барып атат. Жакында эле президентибиз дагы ушул шаардын милициясына көп жерлерге мисалы сотрудниктер жетишпейт, чынын айткандачы, личный составы. Ошол вопростор боюнча дагы жакында сөздөр болуп, милиция президент бир 600 единица дагы милиция кошуп берейин. Аймактык участковыйларга жана патрульно постовая служба деп коет, көчөдө именно патруль кылып жүргөндөр боюнча. А так мындай бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери мен баштап шаардын коопсуздугун, элибиздин бейбитчилигин коргоого биз ар дайым даярбыз. Эч кандай күнү түнү менен биз кызмат кылып беребиз. Элди коргоп, элдин укугун коргоп бергенге биз ар дайым даярбыз. Маегиңизге чоң рахмат. Мындан ары да ушул ички иштер башкармалыгында болгон жаңылыктарбы же болбосо элдин коопсуздугун сактоо боюнча кайрылуу маалыматтарыңыз болсо биздин Кабарлар KG сайты аркылуу берип турсаңыз болот. Тынч болуңуз, иштериңизге ийгилик.